Арбаңыздар, азыр мен Кайрайлы райондық прокуратура бөліміндемін, мекемесіндемін. Ал жерге экспертизаның жиынтығыны өзім сұрамайынша бербейді окшойт. Эмнеге түштөн кийин деди дейм да. Себеби мен түштөн убактысы булардын 1:30-ден 2-ге чейин экен да. Мен 12-ден 15 өткөндө келгем. Эмнеге түштөн кийин деди, эми акылыма жетип атат. Көт атам, иш убактысы, обед убактысы бүтүп эле экен. Жана дагы бир ушул эфирден пайдаланып, жанагы Баткен РОВДсынын убактылуу кармоочу жайынын экс жетекчиси Эркин Бөрүбаевге айтам да. Башка бирөөлөр аркылуу мага келет анын айтуусу. Ал Куран кармаган жок, календар кармады дептир да. Куран менен календардын айырмасын билбеген жетекчи Кудайга койдум. Мен Куран менен ойной турган кыз эмесмин да. Ойной турган Куран китеби эмес ал. Негизи эле жогорку кеңештеги депутаттарды деле жанагы мыйзамды кармап эмес, ошол Куранды кармап туруп ант берсе жакшы болмок да. Алар мыйзамды оң кол менен кармап алып ант бергенде, бирок ошол антында бекем турушпай, каршы кылмыш кылгандар деле бар. Дагы бир далил, азыркы күндө ошол душта мага зордуктаган кылмышкер Нурбек Сыдыков кимдир бирөөлөр тарабынан азыркы күндө уртокмок алынып оор абалда экен. Ошол азыр мен ушул эфирден пайдаланып айтат элем да, пытка деген бар, жанагы омбудсмен дегендер бар, барып кабар алышса, мен аны урсун деп айткан жерим жок. Мен кылмышкер болобу, кылмышкердин дагы темиртөр артында укугу сакталыш керек. Ага далилдер бар, мага түрмөдөн жөнөткөн запистер бар. Нурбекте ошол сиздин кайрылууңуздан кийин каттуу уруп салып сүйлөй албай жатат деген сөздөрү бар. Аны далил катары прокуратурага берсем болот. Мен кылмышкерде эмес, ошол кылмышкерге соучастник болгон жылдыздуу, погондуу кылмышкерлерге чара көрүлсүн деп талап кылып атам да. Алар милиция кызматкерлери. Баары эмес, конечно. Ошол учурда сменде турган, нарядда турган, ошол планы уюштурган кызматкерлерди жоопкерчиликке тартыш керек. Далилдер турса дагы тартылбаганага мен билбейм, акыйкат жок деп эле чечим чыгарып атам. Ага кандай далил? Экспертизанын жыйынтыгы чыкты. Прокурор, Баткен район прокурору ооз-эки айтуусу боюнча, ооба, ошол учурда ден соолугунан жабыркап, жеңил жараат алган деген. СИЗОдо отурган убакта, убактылуу кармоочу жайда. Бир далил. Экинчи далил, мен прокурорго дагы айтып атамын. Ошол жерде Ивейсте подвалында, УКМК эмеде, Ивейсте бир эмес 3 камера бар. Бирөөсү эмеге кирип кетаткан жерде, подвалга түшүп бараткан жерде. Экинчиси душтун бет маңдайында, үчүнчүсү жанагы гулкага деп коет, жанагы таза абага чыкканда сала турган жери бар. Ошол жерде 3 камера турат. Ошол далилде мени канчада алып кирди, канчада чыгарды, постовойдун кабинетине биринчи ким кирди, андан кийин ким алып кирди, ошолор далил да. Аны запрос жөнөттүк. Бирок азыркы күнгө чейин ошол запростун жыйынтыгы жок. Ошол камера өчүп кетпесе, билбейм. Өчүрүп салышы дагы мүмкүн. Себеби ал жерде далил менен турат. Дагы үчүнчү далил. Ошол убактылуу кармоочу жайында
душка алып кирип кызматкерлердин, милициянын кызматкерлерин мен удостоверениясы көбөлүгү аркылуу таанып атамын. Эми ал жерде көп кызматкерлер бар. Болгону экөөсү гана соучастник, баш болуп жетекчиси, андан кийин 2 подчиненный кол астында иштеген. Ошол 3 кызматкерди мен далилдер менен айтып берсем дагы эч кандай кылмыш козголбойт. Мына 25 декабрда мен кайрылуум болгон. Ал кайрылуунун негизинде мени прокуратура чакырган, уже үйгө катталды арызыңыз деп мага уведомление беришкен. Бирок мына ушул күнгө чейин бир да тергөө иштери солгун. Солгун деген себеби маркум Арзыгүл Галымбетова эжекебиз арыз жазып атат 24-түндө. 2022 жылдын 24 март күнү арыз жазып атат. Качан адам өлгөндө кылмыш козголобу бизде? Ошону арыз жазган күндөн баштап мага повестка или чалуулар болуш керек эле, болгон жок. Мени 2 күндөн кийин арыз эже каза болгондон кийин плановый каза болуп атат ал. Мага кылмыш козгоп, мени ошол Баткенден алыс, Баткен районунун Лейлик шаарында, Разак шаарында болгонмун да. 143 километр алыстыкта. Ошол жерден кишен салган, 6 айдан кийин кишен чечилди колумдан. Сотторумда дагы мен кызарым көзүнчө кишен салбай эле отургула деген нене карабай салып жүрүштү. Ал күн өттү эми. Бирок мен ал күндөрдүн мени ошол мыйзамсыз соттогон, мыйзамсыз мага кылмыш козгогон тергөөчү, прокурор, сотторго чара көрүлүш керек да. Же алар тарабынан мага мен эркиндигимден ажыратып атат 6 ай. Кыздарымдан ажыратып атат, ден соолугумдан ажыратып атат. Толук түрдө мен компенсация өндүргөнгө укугум бар. Мага алардын бир тыйын арам акчасы керек эмес. Алардан бир гана камалышын эле талап кылам да. Жоопкерчиликке тартылсын. 9 мүнөт калды. Бирок обед 12:30-дан 1:30-га чейин 2 болуп калды. Жана дагы азыр мындан чыгып областтык прокуратурага барам. Негизи эле Баткенде ушундай ОПГ болгон мамлекеттик кызматкерлер көбөйдү да. Мына Камчы Кыдыршаевич ОПГ менен, чорныйлар менен күрөшүп жеңди десем болот. Бирок мына кызматкерлердин ичиндеги, мамлекеттик кызматкерлердин ичиндеги ОПГларга мындай алы жетпей жатабы же мыйзам өтпөй жатабы билбейм. Күрөшө албай жатат да. ОПГ деген бул кандай? Коркутуп, кыйнап, результат үчүн кечирим сурайм, өзгөлтүккө учурап калдым, мага чалуулар болуп басылып кетти. Азыр мамлекеттик кызматкерлердин арасында ОПГлар көбөйдү да. Мен Камчы Кыдыршаевичке дагы кабыл албаса деле дагы деле кайрылуу үмүтүм чоң да. Кабыл алат деген үмүтүм бар. Эми айлар өтөбү, жылдар өтөбү, мүмкүн ал киши дагы мага окшош эле карапайым эле инсан. Аны деле Кудай жараткан, мени деле Кудай жараткан. Бирок эмнеге кабыл албай атат, түшүнбөй атам. Сиздер эмес. Прокурорлор мени тартпа дейт. Тобам, чакыркостор. Жок, мага көчүрмөсүн эле берип, анан жанагы протоколду дагы сурак. Жок, сизге айтты го, эме врачтар өзү айтты го. Сиз алып келбей эле коюңуз, өзү келсин деди да. Турабы? Мүмкүнчүлүк жок болсо мен карыз кала болсо да алам да. Жолдош прокурор. Жок, азыр прокурор келди, мен алайын. Жок, не? Протоколду алам, экспертизанын жыйынтыгын алам, Кудай буйрса. Көрүшкөнчө.